Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Азыр биз Жалал Абад базарынын жанындагы тротуарда кетип бара жатабыз. Бул тротуар тууралуу социал тармактарда бир нече жолу айтылган, бир эле мен эмес, башка Мурат Бегимкулов, Назира эже, дагы башка көптөгөн адамдар. Бул тротуарды эмне проблемасы бар? Бардыгыбыз билгендей, бул базарды айланасы бизде баш аламан, эч кандай порядок жок. Азыр муну баратабыз. Содагерлер тирикчилик деп тротуарды ортосуга чейин отуруп алып, жүргүнчүлөрдү жолун тосот да, ыңгайсыздык жаратып. Эми туура тирикчилик, бирок тирикчилик бардыгыбыздын тирикчилигибиз бар да. Тирикчилик деп өзүмүн тирикчилигим деп башка бирөөгө ыңгайсыздык жаратпаш керекмин да менчи. Мисалы мен ошондой деп ойлойм. Мисалы. Бирок бизи базарда отургандар өзүн эле ойлоп, өзүнүн эле пайдасын, өзүнүн эле тирикчилигин ойлойт. Бирок бизде адам коомунда өзүң эле эмес, биринчи башка бирөөнү ойлоп, бирөөгө ыңгайсыздык жасабай, бирөөгө жол тосмой же пут тосмой нерсени кылбай, бири-бирибизди сыйлап жашаш керекпиз. Ошондо биздин коомубуз өнүгөт. Жалаң эле өзүбүздү ойлойбой, бири-бирибизди ойлосок, ошондо коом оңолот деген ойдомун да мен. Эми мына көрөйлү, мына азыр көрүп турасыңар, бул Нагима Айтматова көчөсү жактагы Кубаныч соода үйүнүн жаны. Мына соодагерлер мындай өздөрүнүн арабаларыны коюп алып, мына өтө албай атат. Мисалы адамдар өтө алайынчы деп атат, өтө албай турат. Жолду ортосуга чейин тосуп алып, соода кылып отурат. Азыр дагы бир аз бош бул жер. Эгерде бул жерде басып жүргөн болсоңуз, билесиңер, бул жерде кандай баш аламандыгын. Мисалы үчүн мына фрукты, овощтарын коюп алып, нандарını коюп алып, бул жерден адамдар өтөт. Чаң, паң, бардыгы продуктанын үстүгө. Мына бул жерде анжир сатып атат, үстүгө чаң түшүп атат. Бул жерде көгала, мөгала, башка нерселерди сатып, мына тамак аш. Бул жерден жанагы санэпидстанция деген текшеребеби билбейм. Мына сүзмө, курут, алма, жаңгак, башканы сатып отурат. Эми силердин оюңар кандай? Өзү мамлекетибизде тартипсиздик болуп атат дейбиз, порядок жок дейбиз. Бирок бул тартипсиздикти ким жаратат? Президентпи, же депутатпы, же мэрби, же өзүбүзбү? Ошону өзүбүзгө ушундай суроо берсек да, өзүбүзгө. Мына мисалы көрөлү. Алейкум ассалам. Көрөлү мына жолго вот тиги, например, бул клумбалар, по идее, бул жак тротуар бош болуш керек. Бүгүнкү күндө бардыгы тротуарга чыгып алып, соода кылып жатат. Дагы бир Жалал Абад борбор базарды бир көйгөйү, борбордук базардын бир көйгөйү бул Кубаныч соода үйдөн жактан кире бериште жактагы дарбазасында соода кылгандар. Мисалы, мына карайлы, вот бул жерден бир күндө 1000 деген адам өтөт. Мына соода кылып атат, биз жакта отурат бир, мына майып отурат, тилемчилик кылып, жолдо ортосунда тосуп. Могул продукталарды үстүлөрүн карасаңар, нан 1000 деген адам өтөт бул жерде. Эч ким үстүгө же марли, же башка нерсе жаппайт. Баары мына пирожнолор, конфеттер, баардыгы үстү ачык турат. Астı çaң басып,
Кечки мал бул жерде мындай тамак жасап сатат. Тамак жасап жатат. Жолдо ортосу туруп алат, тосуп. Жолдо ортосунда туруп алып тосуп. Биринчиден бул тамакты эч ким текшербейт. Санэпидстанциядан эч кандай заключение жок. Да, свежий, ооба, не пропавший, ооба. Акин менде бир суроо бар да, вот арендага бул жактар берилген да, эмне үчүн бул арендада аренда 2 метрден чыгып алган сырткачы. Бул вопрос, бул суроону биз соода департаментиге бериш керек деп ойлоймун. Мисалы, бул дарыкана ичкерide отурат, бул жакка чыккан жок. А бирок могу продукта, овощ, фруктар бардыгы эле сыртка чыгып алган. Эмне үчүн? Бул территорияга акча төлөнөбү бюджетке же непосредственно базаркомду өзүнүн чөнтөгү түшөбү? Алда ошондой суроолор жаралат да. Дагы эртең бир нерсе болуп, өткөндөгүдөй пожар болуп калса, өткөндө көргөнбүз, бул жактан машина кире албай, бир нече жанагы турган могуларды жанагы жиптерди чечкенин күтүп, мына кийимдерди чекеге алыш үчүн элестеткиле. Эми Кудай сактасын, бирок бул жакка пожарный машина кире турган болсо, же буларды карабай пачактап өтүп кетиш керек. Пачактап өтүп кетиш керек же күтүш керек булар товарын алып койгуча. Бул бир Жалал Абад борбордук базарды бир чекеси эле бул проблемачы. Ошого силерди оюңар кандай? Негизи бул порядок кимден зависит этет? Бизденби, же өкмөт виноватпы, же президент виноватпы, же депутаттар виноватпы? Бир суроо береликчи өзүбүзгө, туугандар. Бир суроо берип, мына ойлонуп, бир нерсе десең эле тирикчилик кылып атат дейт. Бирок бардыгыбыз эле тирикчилик кылып атабыз. Тирикчилик кылып эле бири-бирибизге ыңгайсыздык жаратпаш керекпиз да, достор. Рахмат.